Assalamu alaikum, hurmatly Moskvadan mekendешler, amansыздарбы, сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Бүгүн күнгө 5-апрель шаршемби туугандар. Орозонун 14-күнү, буйруса Орозонда жарымына жетип калдык. Ифтар убактысы 19-дан 20 өткөндө, таравих 21-ден 06 өткөндө окулат туугандар. Бул календар өзүңүзгө белгилүү Китеп Медиа Telegram каналынан келди. Ушул каналга катталсаңыздар күндө Орозонун актуалдуу календар чыгып турат күндө. Андыктан катталып кетиңиздер туугандар. Туугандар, сиздерге чоң ыраазычылык. Кечеги видеобуз өтө көп просмотр алды. Анын ичинен лайк 1000ден ашты, комментарий да бир 200дөн ашыптыр. Андыктан актив көрсөткөндөрүңүздөр чоң рахмат. Айта кетчү нерсе, биз ошол комментарийлерге буйруса атайын убакыт бөлүп, ар бир комментарийди колдон келишинче талдап, ошол жөнүндө да видео тартууну пландап жатабыз буйруса. Андыктан жакынкы арада ошол ар бир комментарийге колдон келишинче жооп жазып, видео чыгарабыз туугандар. Андыктан биздин каналга катталып, ошол жаңылыктардан дайыма кабардар болуп туруңуздар. Подписка бөлүмүн басып, сиздер да ошол түшүнбөгөн суроолор боюнча комментарий калтырсаңыздар болот. Андан соң ушул маалымат менен жакындарыңыздар менен бөлүшсөңүздөр болот. Бул мигранттарга өтө керектүү, жакшы маалыматтарды биз чыгарганга аракет кылабыз, дайыма пайда болсун деп. Москва бар эл кызматында. Бүгүн туугандар, сиздер менен эмгек келишими тууралуу кеңири айтып берейин деп чечтим. Себеби бизге кайрылган WhatsApp'тан келген көпчүлүк суроолор, трудовой жасайсыңарбы, трудовой ким жасайт, каерде жасатса болот деп көп туугандарыбыз кайрылып атат. Андыктан демек эмгек келишими дагы өтө актуалдуу тема экенин билип турабыз. Ошондуктан бүгүн ошол эмгек келишими боюнча сиздерге кененирээк маалымат берген аракет кылабыз туугандар. Эмгек келишими өзүңүздөргө белгилүү Россиядагы азыр учурда регистрацияга байланыштуу эң эле керектүү документ болуп калды. Себеби эмгек келишими трудовой договор жок болсо, регистрацияда продление болбойт. Себеби именно трудовой договордун негизинде регистрация узартылат. Ошону эске алыш керек. Анан баягы биздин көп туугандар трудовой жасайбыз, реальный трудовой, там базадан чыгат, андай мындай деген трудовой негизи күмөн туугандар. Базадан чыгышы да күмөн. Кээ бирлер жөн эле кагазды карматып атат, ошонун аркасынан көп күйүп калып атат. Сатып алган трудовойлор өзү негизи жарабайт. Трудовой договор деп негизи Россияга киргенден кийин туугандар ошол официалдуу ишке киргенде сөзсүз түрдө кызматкер менен ишкананын арасында түзүлгөн трудовой договор. Мунун жакшы артыкчылыктарын айта кетейин. Эгерде сизде трудовой договор болсо, эң эле биринчи социалдык камсыздоо боюнча сизге мүмкүнчүлүк болот. Экинчиден медициналык камсыздоо боюнча эгерде бир жериңиз ооруп калса, бесплатный дарыланганга мүмкүнчүлүк болот туугандар. Андан кийин үчүнчүдөн ошол эле трудовой договордун негизинде кийингиликте ошол пенсияга чыксаңыздар, ошол дагы жазылат. Себеби ошол трудовойдун негизинде сиздер налог төлөп, мамлекетке кадимкидей салымыңыздар кошкондугуңуздан кийин пенсияга ошол эсептелинет туугандар. Эгерде официально трудовой договор жазып, официально иштесеңиздер. Анан дагы бир өтө чоң жакшылыгы, бонусу деп коелу. Эгерде сизде официальный трудовой договор болсо, сиз ошонун негизинде, ошол трудовой договордун негизинде өзүңүздөргө караштуу үй бүлөңүздү, аялыңызды же бала чакаңызды кошо алып келген болсоңуз, ошолорду ошол трудовойдун, сиздин официальный трудовой договордун негизинде алардын дагы регистрациясынын мөөнөтүн узартса болот туугандар. Эң жакшы жери ошондой. Мисалы биз үй бүлөбүздө ошол бала чакабызды мектепке окутканда аларга да регистрация сөзсүз керек болуп калат. Ошол учурда сиздерге өтө чоң жардам тиет. Ошондуктан колдон келсе, иштеген жериңиздерден сөзсүз түрдө туугандар трудовой договор менен келишимдин негизинде иштегенге аракет кылыңыздар. Бунун плюс жерлери ошондо. Анан көчөдөгү бет тааныш адамдардан трудовой сатып алып, анын аркасында регистрация узартам дегендер, көпчүлүк регистрациялар ошол кагаздын артынан да узарбайт. Себеби башынан өткөн адамдар билет, башынан өткөндөр. Эгерде чындыгында МФЦга ошол кагазды көтөрүп барсаңыздар, ал кагаздын көпчүлүгү базада жок. Анын негизсиз болуп, сиздер ошол өзүңүздөрдүн регистрацияңыздарды узарта албай калышыңыздар мүмкүн. Биринчиден.
Экинчиден дагы бир опасный жери, эгерде ошол кагазды көтөрүп жүрсөңүздөр, бул 327 статья поддельный документтерди көтөрүп жүрөт деген статья менен колго түшүп калышыңыздар мүмкүн. Эгерде полицияга ошол договорду берип, официально базадан чыкпай калса. Ошондуктан этият болуңуздар туугандар. Колдон келсе официально иштеген жериңиздерден гана договор кылдырып, ошонун негизинде жүрсөңүздөр өзүңүздөргө жана үй бүлөңүздөргө жакшы деп ойлойбуз. Андыктан бөтөн жерде аман болуңуздар туугандар. Ушул маалыматты дагы жакындарыңыздарга бөлүшүп коюңуздар. Сиздерге пайдалуу деп ойлойбуз. Москва эл кызматында туугандар. Подписка бөлүмүн басып, подписацияны басып, комментарийди калтырсаңыздар, биз ошол комментарийге да атайын видео даярдайбыз. Аман болуңуздар, өзүңүздөргө сак болуңуздар, документке так болуңуздар. Бөтөн жерде бөдөй кырсыктан Аллахым өзү сактасын. Туткан орозоңуздар кабыл болсун туугандар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7